Сага ишенбей жатам дейт. Тилекке каршы режиссер кыз эле жакпай калдыңар дейт. Да Азамат орус тилинде бир дагы сөз билбеген, кечирип койгула. Эң башкы максат үйлөнүш керек. Тем более бул жылдагы күзүндө үйлөнсөм деп жүргөм. Характери кандай гана болбосун. Жылан болорсуз. Сизди жакшы көрөм дегендер да болот. Сизди жактырам дегендер да болот. Анда дагы балким жок. Не кылып өзүнү? Конечно, жакынчымды чапсам мен барып кеттим го дейм. Жакшы жатыңыз, там 3 жыл сүйлөшкөм. 3 жыл отношения кургам. Сен 18ге чык. Чыксаң эле сени алып кетем. Сразу эркек киши башка кыз издегиси келет экен да. Сиз кызганчаксызбы? Мен азыр деле кызганчакмын. Кошумчаны ошол эле кезде 14 000 сом беребиз деп. Бул мен үчүн күйөт, өлөт, сүйөт. Досту сен тандайт экенсиң, бирок чын досту убакыт тандайт экен. Жалпы Супер ТО телеканалын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Барыңыздарды кирип келген Орозо айт майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ал эми бүгүн бизде конокто актер, блогер деп айтсам да жаңылышпайм, Азамат Уланов. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Айтыңыз маарик болсун. Бирге болсун, рахмат. Сиз менен байланышканымда көп бошобой жаттыңыз окшойт, Анан учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Ошондон баштайынчы. Учурда азыр 13 жылдан бери элге актер катары келип, сценанын ичинде жыргатып, экрандын бетинде жыргатып, эми буйрусам толук өттүм деп айта албайм, бирок акырын-акырындан кадрдын аркасына сценарист катары, продюсер катары, Кудайым буйруса, келечекте режиссер катары дагы ошол режиссерлукка даярданып келатам. Азырынча болсо сценарист болуп иштеп жүрөм. Ошо. Канча убакыт болуп калды сценарист болгонуңузга? Биринчи жолу. Биринчи жолу азыр бир 3 жумадай болду. Бир фильм тартып бүттүк. Кудайым буйруса азыр монтаж болуп жатат. 25 апрелден баштап Чоң кыз деген аттуу кинокомедия, айымдардын комедиясы. Ошол биринчи фильм болду, сценарист жана продюсер катары. Сонун чынында. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Simple Media деген аттуу компаниябыз. Буга чейин биздин акыркы тасмабыз Канурсун тасмасы болгон. Өзгөчө бир вампирлер жөнүндө комедия. Бирок тилекке каршы андай жанр биздин элге эле эрте экен. Ошондуктан анан кийин биз эмки проектибиз кадимкидей эл тарткан нерсени тартайлы, биз дагы элге жаккан нерсени тартайлы, жөнөкөй бир күлкүмүштүү, бир аябай бир андай жакшы бир орусча айтканда добрая комедия. Анан кийин эмне жөнүндө тартабыз, кантип тартабыз дегенден биз биринчи чынын айтканда сценарий жөнүндө ойлонгон жокпуз, биз фильмдин аталышын ойлондук. Кантип кандай ат койсок, анткени дегенде акыркы убакта бүт элге катуу кирген фильмдер аябай ооздон бир жеңил чыгат да. Жакшы угулат да кулакка. Анан бир сөз менен бүтчүдөй да. Анан кийин кандай кылсатын отурабыз. Бир 2 күн фильмдин аталышын ойлондук. Сценарий эмес, идея эмес, основасы эмес, атынан. Анан кийин туруп эле эмесинде атын мен да ойлоп тапкам. Отургандан кийин так. Эл ошол сөздү көп колдонуш керек. Элдин оозунан чыкчу сөз болуш керек. Кандай кылсак биздин кыргыз элибиз кайсы сөздү көп колдонот деп анан кийин отуруп, жанагы сыяктуу сөздөр, брат, анан кийин кандайсың, анан кийин кайын журт, анан куда, анан кийин койчу, ушундай сыяктуу эмелер да, кадимгидей жашоодо көп колдонгон сөздөр. Анан кийин отуруп эле бир мен оюма чоң кыз деген сөз келди. Эмне дегенде эркектин баардыгы аязатка кайрылганда чоң кыз дейбиз да биз. Чоң кыз дегенден кийин чоң кыз дейли десек бүтүп баары эле. Чоң кыз так. Вариант болуп жазып көрөлүш деп доскага жаздык. Дагы бир 4-5 вариант чыкты, аягында голосование кылып отуруп анан кийин чоң кызга токтодук. Чоң кыз деген бул эмне? Аязат жөнүндө
бирок жөн эле бир кыз жөнүндө тартсаң кызыксыз. Чоң кыз деп бияктан сөз менен ойноп, чоң кыз бул түз эме жана мааниси чоң кыз. Ошондон эле ошентип. Чынында жакшы экен. Эми буюрса сиздердин могу киноңуздар Кыргызстандагы алдыңкы комедиялардын катарын толуктайды деп тилек кылалы. Эми келиңиз эми башка нукка буралы маекти. Сиз эми азыркы убакка чейин карьераңыздагы эң мындай оор роль кайсыл болду эле сиз үчүн? Мен үчүн эң кыйын роль кайсыл роль болчу экен? Казакстанда мени бир фильмге чакырышкан. Кайсыл роль, эми бул роль болуп саналат да. Бирок тилекке каршы ал фильмден мени алып ташкан. Себеби бар беле? Себеби ошол. Балким роль кыйын болуп калган мен үчүн. Эмнегедир дегенде, Казакстандын бир фильмге чакырышат. Аябай бир атактуу режиссер Аскар Узабаев деген, Асель Садбакасова деген продюсердин фильмине. Фильмдин аталышы эсимде эмес. Комедия чакырышат. Всё, мен өзүм ал кезде менеджерим бар болчу. Менеджерим экөөбүз барабыз, бизди үйгө жайгаштырат. Бир 15 күндөй болосуңар дейт. Силердин съемочный күнүңөр бир 7-8 күндөй. Репетициялар менен ошон үчүн 15 күнгө. Подряд дагы эмес экен меники. Бир күнү 3 күн подряд тартылмай, 2 күн эс алмай ушинтип отуруп. Анан кийин барам, репетиция барам. Репетиция вроде нормально болгон болот. Анан кийин эле съемочный күндөр башталат. Башталганда эле биринчи съемочный күнгө барганда Аскар Узабаев съемочный площадкадан мени урушат. Анда мен 18-демин. Мени урушат. Сага ишенбей жатам дейт. Эми буга чейин болсо экөөбүз кайткан тааныш болчук. Ал мен Алматыга, Астанага барып КВН ойноп жүргөн кезде ал жюриде отурчу да. Мен КВНщик экенимди билет. Кайра эле мага келип эле, ал жакта мен башкы каарман болчумун. Кайра келип эле, мен сага ишенбей жатам, сен азыр КВН ойноп атсың. Мен сен сүйлөгөнүңө, ойногонуңа ишенген жокмун. КВНди ал деп атат. Кайра. Эптеп отуруп биринчи күн өттү, анан кийин экинчи күн өтөт. 2-3 күн эле тартылдым. Ошо бир 4-үнчү күндөрү эртең ойгонуп, съемочный күнгө даярданып, азыр мени алып кетет го деп даярданып турсам, ошол кастинг директору кыз жазат сообщение. Азамат, здравствуйте. Саламатсыздарбы? Ушундай орусча жазат да, саламатсыздарбы? Тилекке каршы бул проектте сиздин съемочный күндөрүңүз токтоду дейт. Мен болсо кандай болуп калдым, эмнеге сценарий кесип салдыңарбы же эмне десем, тилекке каршы режиссерго силер жакпай калдыңар дейт. Анан мен эмнеге деп сурап дагы жагым түшүнүктүү да. Кайра кеске эле жана айтып атсачы. Анан кийин кандай кыласыңар десем, силер коркпойгула, силер контракт боюнча айтылган бүт полностью гонорарыңарды беребиз, үйүңөргө жөнөтөбүз. Сценарийди биз бат-баттан азыр аны алмаштыра коебуз, ал сиздин проблемаңыз эмес депчи. Анан эми ошол гонорарды сизге төлөп бердиби айткандан кийин? Эмне кылды? Ал жагын төлөп беришти. Төлөп берди, эми ал жагынан суроо жок. Казактар организация, актерлорго мамилеси, организация деңгээли ошондой эле аябай бир жогорку деңгээлде болчу бизге караганда. Кадрдын тышында суроо жок. Эми келиңиз, эми сиз балалык кезде Азамат Уланов эмнени кыялданчу эле? Канчалык деңгээлде азыркы учурда кыялдары орундалды? Төрөлгөндөн баштап 4-кыласска чейин мен шаар четинде Киркансуром деген айылда өскөм. Айыл дейинчи, район дейинчи. Айыл эмес, райондо өскөм. Анда Азамат кандай болчу? Анда Азамат орус тилинде бир дагы сөз билбеген. Шлепка кийип, кышында деле шлепка кийип чаң жуткан бала. Көчөдө өскөн бала, жер таанда өскөн бала. КВН эмне экенин билбеген бала. Анан кийин мындай заманбап жашоодон мындай ошого аралашпаган бала да. Эми Киркансуром дейм, ал жакта айылда почти. Кечирип койгула. Киркомдук. Туугандарым кечиргиле. Анда айыл болчу. Азыр ал жака чёткий баргам.
ата энең бар ошол жактан чачын алдырат галечеден. Мен анда даже эсимде эмес, эмнени кыялданчумун. Чын. Футбол жакшы көрчүм. Мектеп футбол ойносо экени кыялданчумун. Болду. Анан тышкары 9 жаштагы азамат актер болом го деп даже түш көрбөчүм да. Каяктагы ой. Даже түш көрбөчүм да. Ошо кыял деле жок бала болчу экен мен. Жок ана бүгүнкү күнү жашаган бала болчу экен. Сиз эми азыркы учурда актер болуп жүрөсүз, сизди кино жаатында, мейли шоу чөйрөсүндө да көрүп атабыз. Анан кийин материалдык байлык топтой алдыңызбы? Балким мисалы үй, машина дейинчи. Кудайга шүгүр. 16 жашымда өзүмдүн эмгегиммен топтоп өз акчама машина алгам. 16 жашымда. Ал машинаны сатып, үстүнөн кошуп, эмки машина алып, азыркы кайсы машина айдап минип жүрсөм, ошол бүт өзүмдүн эмгегим менен тапкан акчам менен машина, бүт буюмдарым, кийимдерим, үйгө дагы атам менен апам өздөрү экөө тең иштебейт. Үйдө отурушат. Небересиң өтүрүшөт, тарбиялайт. Ошо менен эле жүрүшөт. Үйгө канча акча таппасам дагы жарымысын ситуацияга жараша жарымысынан көбүрөөк болуп калат кейде, жарымысынан азыраак. Бирок сөзсүз түрдө канча акча таппасам, ошонун бир бөлүгүн сөзсүз түрдө үйгө апарыш керек. Үйгө апарбасаң үйдө нан жок болот. Ошол бир 18 жашыман баштап, 17 жашыман баштап, жок. 16 жашымда машина алдым, оштон нары карай бүт ал кезде 9 класс болчумун. Мектептеги жанагы штора, моры, ай сайын мектепке төлөмөй, выпускной, андан кийин 5 жыл университетте окуп бүттүм. Ар бир жылдын контрагы, сессиялары, жанагы майда чудалары, жашоодогу бүт чет өлкөгө барып келген путешествиялар, Кудайга шүгүр баардыгына өзүм багып келдим. Анан эми жашоодогу эң негизги максатым кайсыл деп айтасыз? Эми азыркы эң башкы максат үйлөнүш керек. Үйлөнүп туруп ата энемди дагы бир жолу чоңойтууга кылыш керек. Бир аябай бир бактылуу үй бүлө куруп, чакан бир бизнес ачып, буюрса режиссер болуш керек. Мен бир маеңизден көрүп калдым да, ошол учурда айткан экенсизчи. Мен аябай үйлөнгүм келип жүрөт, бирок татыктуу кыз мага жолуга элек депчи. Анан азыр ушул учурдан тарта сурай кетейин. Өз адамыңызды жолуктура алдыңызбы? Ошондо маек берип атканда анда деле түшүнчүм, бирок кандайча айтсам, ички бир мындай ойлорду сыртка айткам да. Бирок азыр деле ошол ойдомун. Азыр деле ошол максат. Азыр эле айта кеттим го, үйлөнүш керек. Бирок мындай бир ойго келип жүрөм да акыркы убактачы. Атайын издесең таппайт экенсиң да. Балким ниет сөзсүз түрдө коюш керек. Бирок сүйүү күтпөгөн жерден келет, издебеген жерден табылат дейт го орустарчы. Ушундай сыяктуу экен да. Ниет бар, бирок ага азыр эми көп деле мындай бир басым салып элем да. Кудайдын буйруганы, Кудайым бизди баары Алла таалам кыргызча деп коет. Аллах создал вас парами деп коет го. Ошондой да. Анысынан дагы эми күндөн күнгө динде өзүңдү улучшение кыласың, көп нерсени үйрөнөсүң динге киргенден кийин. Анан ошол жактан көп нерсени изилдейсиң, түшүнөт экенсиң да, бул баары буйругу депчи, Кудайдын буйругу.
Тем более бул жылдагы күзүндө үйлөнсөм деп жүргөм. Баягы мамаша апам бир жериңди кызасың го, үйдө биринчи ремонт жасамайынча дейт. Анда ошон үчүн анда үйдө ремонт жасаш керек экен. Максат, эң алгачкы максат үйдө ремонт жасаш керек экен. Анан эми сиздин табитиңизге кандай кыздар жагат? Балким биздин көрүүчүлөрдөн да көрүп олтургандыр. Эми бул сөзсүз түрдө мен ойлойм биринчиден эң эле негизгиси бул ал кыз мусулман кыз болуш керек. Бирок туура эмес сүйлөп алайын деп корком да. Базовый мусулман да. Эмне кайсыл нерсе туура, кайсысы туура эмес. Анан жок дегенде Кудайың ким? Пайгамбарың ким? Китебиң кайсыл? Диниң кайсыл деген 4 суроого жооп берик. Хотя бы ошол 4 суроого жооп берсин. Калган Кудайга шүгүр. Балким үйлөнүп калсак, өз-өзүнөн келип акырын үйрөтө беребиз. Ошол да. Анан кийин эң негизгиси биз творческий адамбыз да. Бизге бул жашоодо эң эле жакын кишилерден эң биринчи колдоо керек. Биз творческий адамдарды колдоп турсаң эле биз иштегенге мотивация алабыз дальше. Жакын кишилерибизди бакканга, сүйгөнгө мотивация алабыз. Мени колдоп эле турса, мени чын жүрөктөн сүйүлө турса, анан кийин ата-энемди сыйласын, урматтасын. Болду. Демек, талаптарыңыз ушундай. Характери кандай гана болбосун. Жылан боло берсин. Чын, эми Кудайга шүгүр келтиребиз. Сабыр деген бар. Чогуу үйрөнөбүз, чогуу отко киребиз, судан чыгабыз дегендей. Бирок ошол да. Колдосун, түшүнүктүү болсун, ата-энемди сыйласын, динге жакын болсун, болду. Жакшы. Эми азыр сабыр деп айтып атпайсызбы? Сиз сабырдуусузбу? Өзүңүздү сабырдуумун деп айта Чын, мен аласызбы? динге киргенге чейин намаз окуй электе дүйнө жүзүндө эң нервный кишилердин бири болчумун го дейм. Бир аз чарчуп болсо эле киши менен сразу уруш баштачумун. Бирдемге жакпаса, өзүмдүн жакпаганды сразу айтчумун, нервтенчүмүн, спорт эткенди жакшы көрчүмүн. Өзүмдүн мен экен, туура экенимди билдиргим келчүмүн. Уткум келчү спорлордо. Анан динге жакын болгондон кийин, Куранды изилдеп баштагандан кийин, ал жакта Куран деген бул жашоонун инструкциясы да. Кантип чоң гана кантип бул жалган дүйнөдө кантип жашаш керек экенин инструкциясы да. Ал жакта көптөгөн суроолорго жооптор бар. Динге киргенден кийин жашооң бүт ордуна турат экен. Анан дүйнө жүзүндө эң 7 миллиарддын ичинен 100 тарбияланган кишилердин санына кирген сезип каласың өзүңдү. Эми мен билбейм, бирөө келип эле кокус жерден келип эле ата-энемди сөгүп, билбейм, жашоодо бир кандай бир болбогон бир жамандык каалабаса эле, же бир мен жакын кишилеримди мен көзүмчө чабып салбаса, ошондо балким бир каттуу жинденем. Балким. Анда дагы балким, жок. Не алдап өзүмдү? Конечно, жакын кишимди чапсам мен барып кеттим го дейм. Ошо токтойчу. Ата кем көп жерден сөз менен жамандык каалап же бир жиниме тийсе, сөзсүз түрдө по-любому сабыр го дейм. Кандай таанышууну туура көрөсүз? Эми азыркы учурда интернет желеси аябай актуалдуу болуп атпайбы? Анан сизге кайсынысы ыңгайлуу? Балким биздин көрүүчүлөрдүн арасынан сиздин жеке катка жазгандар болсо, кабыл аласызбы? Instagram баракчамда болуп калат. Кыздар жазып калышат. Саламатсызбы, ушундай таанышпайлыбы? Сизди жакшы көрөм дегендер да болот. Сизди жактырам дегендер да болот. Мага үйлөнгүнчү деген да болот. Күйөөгө тийгим келет дегендерчи. Просто аялзат киши өзү сага биринчи жазгандан по-любому бир башкача болот экен да. Эркек киши кабыл алгысы келбейт экен да. Аялзат биринчи жазсачы. Бул биздин ген ушундай экен да, жаратылышыбыз ушундай экен.
Биз биринчи издеш керек экенбиз, биринчи кадам жасаш керек экенбиз. Биз мындай грубо айтканда аял кишинин артынан чуркаш керек экенбиз да. Адам жазышуудан поэт боло берет, Пушкин боло берет, өтө кооз сөздөр сүйлөй берет. Ырлар чыгат дейсизби? Ырлар чыгат, аябай обещаниялар көп чыгат, сөздөр кандай кооз, жакшы жатыңыз, там аябай сүйүүнү көрсөтүп, переживать этип, тамак сатып болсун деп ошо киши жашоо келгенде такыр башка киши болуп калышы мүмкүн. Ошол эле эркек, ошол эле кыз киши. Баатыраак жолуштум, всё. Жолушканда тамак жеп кой, гулять этип кой, кино карап отур биринчи жолугушуда. Сүйлөш. Кишинин сүйлөгөнүн көр, бетин көр, кандай сүйлөйт, өнөрүн, анан кийин уже чечим чыгарасың. Жакса, дальше поэт боло бер. Пожалуйста. Мен өзүм 3 жыл сүйлөшкөм. 3 жыл отношения кургам. Өтө көп экен. 3 жыл бул чынында. Уже bir жарым жыл, 2 жылдан кийин мындай сүйүү кургап баштайт экен. Негизи эле ал менин адам болчу. Ал кишини мен аябай жакшы билчүмүн. Конечно, 3 жыл. 3 жылда болгон өз жакын кадимди эле сага жакын адам болуп калат да, бүт баарын билесиң, үй бүлөсүн билесиң. Кантип жооп берсем? Анда ал кыз киши жаш болчу. Мен деле эми эле биринчи курс болчу. Бирок мен ага айтчумун, мен сага экөөбүз үйлөнөбүз деп. Сен 18ге чык, чыксаң эле сени алып кетем деп айтчумун. Ошол эле акыркы 3 жыл өткөндөн кийинки экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздүн акыркы 2 ай деле, 1 ай делечи. Айтчумун да, просто тилекке каршы мен айта кеткендей 2 жылдан кийин сүйүү түгөнө баштайт экен дагы, бири-бириңди муунуп баштайт экенсиң. Ушул жерден да бир суроо сурагым кетет да. Негизи бир сүйүүгө кабылган адам ошол адамга окшош, ошол кызга окшош адамды издей баштайт экен да. Анан балким сизде да ошол нерселер болуп калабы? Балким эмес, чындык эле экен. Бирок калган бүт убакытка эмес да. Эмнегедир дегенде экөөбүз сүйлөшпөй калгандан кийин могул ички жан дүйнөңдү жеп аткан жанагы сезимди өчүрүш үчүн сразу эркек киши башка кыз издегиси келет экен да. Башка кызды сүйгүң келет экен эртерээк. Анткени 3 жыл жүрөгүм көмүп калган да. Сүйүүгө могул феромондор чыгат го, аң сезимдергечи. Ошону кайра каалагың келет экен да. Батыраак. Анан кийин батыраак замена издегиң келет экен. Ошол учурда биринчи убактарда биринчи жарым жыл ошого чейин 3 жыл сүйүп келаткан кыздай сыяктуу кыз издегиң келет экен чын. Бирок убактылуу. Мен мисалы үчүн азыр акыркы жарым жылдан бери, бир жылга жакындан бери мисалы үчүн кайсыл кыз киши менен сүйлөшпөсөм дагы сиздин сурооңузга жооп берсем, андай эмес. Тиги киши өзүнчө бир киши болчу, өзүнчө бир персона, өзүнүн өнөрү менен. Эми салыштырбайм да. Эми сизди көпчүлүк учурда блогерлер менен вайнарды көбүрөөк тартасыз да. Анан ошол учурларды, ошол блогерлерди көрүп алып, бул ошонун девушкасы, ошонун сүйгөнү деп да жазып калган учурлар болбойбу сизге? Элдин баарды жазышат. Мисалы үчүн азыр эле сиздин көзүңүзгө телефон алып чыгып дайректке кирип берсем, акыркы бир 10 сообщениянын 7-өсү жибекке тийбейсиң деген сообщение. Кыргыз элинин баары ошону каалап атат го дейм. Бирок элдин деле күнөөсү жок. Эл көргөнүн айтат да. Эл көргөнү ойлойт, бирок жибек деген бул менин тилекке каршы экөөбүздүн энебиз башка, бирок менин бир тууган карындашымдай.
аны бир тууган карындашымдай жакшы көрөм, ошондой мамиле кылам жана переживать этем. Кыргызчанда переживать этем. Кабатырланам. Кабатырланам. Ага, заказ издешип, машинасын жасатып, машинасын салып кетип, экөөбүз Канурсун проекттен тааныштык. Экөөбүздүн таанышканыбызга бир 7 ай болду. Бирок ушунчалык балким Кудайдын буйругу бул, экөөбүз тааныштырып койду. Бирок мен ага болгон бүт сезимдерим карындашыма болгон сезимдердей. Айпери Чотонова бул менин уже мен наоборот эжемдей. Экөөбүз Айпери 14 жашында, мен 11 жашында таанышканбыз. Ошол кезден бери экөөбүз чын жашоонун кандай гана учурларында болгон жокпуз. Кандай гана көп нерсени көрүп койдук да экөөбүз. Өтө көп нерсени көрүп койдук. Мен азыр любой момент Айпериге чалып, срочно мага мияка, мисалы үчүн күлкү түрүндө мен азыр бияктан басып барып кулап, бутума зеленка керек болуп атса, ал тырмага жаткан жеринен мага зеленка керек, уруп келип калганчы десем, келип калат да. Экөөбүз өтө жакын кишибиз да. Дос катары дагы, анан дагы мен жашоомдо бир кыйынчылыктар болуп атса, бир суроолорго жооп керек болуп атса дагы, мага жардам берчү киши. Ушундай. Дагы бир кызыктуу суроо сурагым келет. Сиз кызганчаксызбы? Кызганчакмын деп айта аласызбы өзүңүздү? Мен динге киргенге чейин ошол эле биз буга чейин сүйлөшкөн жанагы 3 жыл чогуу сүйлөшкөн кызыбыз менен кайра эле дүйнө жүзүндөгү рейтингге келсек, дүйнө жүзүндө ошол эле 7 миллиарддын 100 эң кызганчак кишилердин жүзүнө кирчүмүн да. Бирок кызгануу экиге бөлүнөт экен. Туура кызгануу, анан кийин зыян кызгануу. Зыян келтире турган кызгануу. Мен ошо зыян тарабына кирчүмүн да. Өтө эле кызганчак болчумун да. Мындайча айтканда, азыркы кыздар айткандай тиран болчумун да. Тиран, абьюзер деп коет го. Ошондой сыяктуу болчумун да. Тилекке каршы. Ар бир баскан кадамыңды отчет берип тур дечүмүн. Оңго бассаң жаз, солго бассаң жаз, үйдөн чыксаң жаз, моон жеп атсаң жаз, тиги жака барайын деп атсаң да жаз, бияка барайын деп атсаң суран, эмнеге акты андай болот деп байкуш кичинекей баланын жашоосун муунчумун да. Ошого аябай азыр ошол кылганым аябай Өкүнүү болду окшойт, э? Ооба. Туура эмес кылчумун сөзсүз түрдө. Ал кезде деле мен жашмын. Жанагы кичинекей баланын, кичинекей азаматтын көп фильм, көп туура эмес адамдардын советин угуп алган баланын бул кызды мен тарбиялайм деген бир эме болчу да. Туура эмес позиция болчу да. Тилекке каршы. Анан динге киргенден кийин эми сөзсүз түрдө динге кире элек деле экөөбүз сүйлөшүп алгандан кийин өзүмө сөз бергем. Кандай киши болбосун, кайсыл отношение болбосун, өзүмө сөз бергем. Мындай кайталанбайт. Кайталанбайт эмнеси? Муунтмай кишинин жашоосун. Сөзсүз түрдө, бирок жана айта кеткендей, кызгануу экиге бөлүнөт. Туура да кызгануу депчи, здоровая ревность деп коет го орусча. Ошол сөзсүз түрдө болуш керек. Эмнегедир дегенде, туура кызгануу негизи эле бул кишинин сүйүүнүн белгиси да турабы? Сен кишини сүйгөн үчүн ревновать этесиң да. Сен кишиге переживать эткен үчүн кызганасың да. Мен азыр деле кызганчакмын. Азыр деле кайсыл кыз киши менен сүйлөшпөсөм дагы кызганам. Бирок туура кызгануу. Чеги менен. Чеги менен.
Эми келиңиз эми достук жөнүндө сөз кылалы. Достук боюнча мисалы дос деп айта бересиң, бирок достун дагы сатып кеткени да болот эмеспи? Сизде дагы ошондой учурлар болгонбу? Ата энебиз негизи эле айткан сөзү туура экен да. Алтын адамдар да. Ошол эле 16-17 жаштагы кезде кандай гана дос балдар жок болчу, кандай гана чоң болбочу круг. Тим эле 15-16 дос бала болуп, күндө жолугушуп, акча коротуп, анан кийин биринчи дос болуп үйлөнүп атканда, кошумча ошол эле кезде 14 000 сом беребиз деп 2017 ал кезде мен ата энем 5 000 сом болуп барат. Мен атам айтат, балам, мен Айштаңдардын балдарына биз апаң экөөбүз 5 000 сом алып баратабыз. Сен кайда 14 000 сом? Ата түшүнбөйсүз, бул менин родноюм. Бул мен үчүн күйөт, өлөт, сүйөт. Ата вообще киришпеңиз. Дегенде эле ошондо эле атам. Негизи эле апам атам. Балам. Дос бар, дос жок. Баары менен сүйлөшпөйсүң. Балким калат. Арасында жаштар бар. Баарыңар калбайсыңар, балам деп. Макул, каалаганың кыл. Өзүң акчаң, өзүң тапкан акчаң, каалаганың кыл деп койгон. Чынында эле ошондо биз 15 бала круг болуп жүргөн балдардан азыр 4-өбүз калдык. Канча жыл өттү? 2013-жылы сүйлөшүп баштаганбыз. 2024 11 жыл. 4-өбүз калдык. Бир гана Кудай билет. Балким ошол 4-өбүздүн дагы списогубуз кыскарылат. Балким дагы бирөө кетет. Бирөө менен сүйлөшпөй калабыз. Бир гана Кудай билет, бирок сиздин сурооңузга жооп берсем, мына ушундай. Саткан дос балдар боло элек. Дос азаят экен. Досту сен тандайт экенсиң, бирок чын досту убакыт тандайт экен. Азамат мырза, сизге дагы ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Көп жашаңыз, оорубаңыз. Чоң рахмат. Силерге чыкканыңарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүм, сиздер менен коштошом. Кийинки маектерден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.